Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Мындан улам жарандар майрамга даярданып, дастаркондун камын көрө башташты. Мындан улам биздин редакция базарга келип, жаңы жыл алдындагы продуктылардын баасын билип көрүүнү чечти. Борсоктун килограммы 150 сомдон турат экен. Үйдө жасалган булочкалары 80 сомдон. Туздалган бадыраңдын килограммы 120 сомдон. Пияздын килограммы 35 сомдон, картошканын килограммы 50 сомдон, сабиздин килограммы 40 сомдон, түрптүн килограммы 50 сомдон, кызылчанын килограммы 60 сомдон, таттуу калемпирдин килограммы 300 сомдон, бадыраңдын килограммы 300 сомдон, помидордун килограммы 180 сомдон, капустанын килограммы 50 сомдон, баклажандын килограммы 250 сомдон, бир топтому 20 сомдон. Кызыл жүзүмдүн килограммы 250 сомдон. Жашыл жүзүмдүн килограммы 180 сомдон. Базарларда тренд болуп жаткан шайын мускат жүзүмү дагы сатылып жатат, анын бир кутусу 500 сомдон. Банандын килограммы 160 сомдон. Кивинин бир топтому 170 сомдон. Кызыл алманын килограммы 85 сомдон. Ал эми жашыл алма 100 сомдон. Майда мандариндердин килограммы 200 сомдон болсо, чоң мандариндер 250 сомдон. Анардын килограммы 250 сомдон. Ананастын 1 килограммы 250 сомдон. Ушундай чакадагы майонез 220 сомдон. Жумуртканын бир штугу 9 сомдон. Үйдө багылган унжуктун баасы 5,5 миң сом. Ош базарында койдун эти 430 сомдон өйдө сатылып жатса, уйдун эти, сулп эти 650 сомдон. Колбасанын орточо баасы 170 сомдон. 1 литр сумай 120 сомдон. Жашыл бурчактын бир банкасы 40 сомдон. Байдалы аталышындагы күрүчтүн килограммы 130 сомдон.